Соңку 3 жыл аралығында өз еліне жеріне қиянаттық қылып, мамлекеттің қазынасына 5 манжасын тыққандардан арылуу айоосуз жүрүп жатат. Дегенменен жемқорлордун кылмышын ооздуктоо оңойго турбайт жана толугу менен алардан арылган жокпуз. Ушул таптада УКМК сот, прокурор, милициядан тарта мамлекеттик кызматкерлердин ири коррупциялык иштерин жана ар кандай мамлекетке зыян келтиргендигин аныктап, кармап, коомчулукка жарыялап жатат. Ошентсе да кармалгандар сот аркылуу кайра эле акталып же айыппул төлөө менен кылган кылмышынан кутулуп кетип жатканы учурдун ачуу чындыгы. Арасында майлуу сүттүү кызматтарына кайтып келип алгандары да жок эмес. Бирок мындай акыйкатсыздыкка чек койчу мезгил келди. Атайын кызмат эми коррупционерлерге карата жаза мыйзамын катаалдантууну көздөп жатат. Анда айтылгандай, коррупция менен кармалгандар ким экендигине карабай, азаттыкка эмес, темир тор артына жазасын алышы күтүлүүдө. Сот аркылуу акчасын төлөп чыгып кетип жаткан жемкорлор УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевди коррупционерлерге колдонулуучу мыйзамды курчутууга аргасыз кылды. Мындай катаалдык кандай жемишин берет? Нурзада Сыдыкова кенен сөз кылат. Кайка байке, кайка. Обратите внимание. Обнаружен денежный состав. Можете? УКМК коррупция каршы ишмердүүлүгүн улантып, бир топ мамлекеттик кызматкерлерди факты далили менен кармалганын коомчулукка жарыялап келет. Алардын арасында акыйкаттыкты, калыстыкты караган орган кызматкерлери да бар экендиги өкүндүрөт. Мисалы үчүн, кармалгандарына аз эле убакыт болгон бир нече укук коргоочулардын фактысына токтолсок, ушул жылдын 2-июлунда Чүй облустук сотунун кылмыш иштери боюнча соттук коллегиясынын 2 судьясы 6000 АКШ долларын опузалап пара талап кылуу фактысы боюнча, ошондой эле ортомчу болуп иштеген соттук отурумдун катчысы кармалган. Ал эми 22-июль күнү ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы 15 000 сом өлчөмүндө акча каражатын алып жаткан учурда Айтматов райондук сот аткаруучулары кармалган. Ошондой эле 10-сентябрда УКМК өлкөнүн башкы прокуратурасы биргеликте кылмыш ишинин фигурантынан 80 000 сом өлчөмүндө акча каражатын алган жактоочуну кармаган. Мындай фактылар ондоп саналат. Кандай гана факты менен шек саналып кармалышса да, алардын баары жоопкерчиликке тартылбайт. Алар өз ара кызматташуу келишими же айыппул төлөө менен кылмыш жазасынан кутулуп кетип жаткандар бар. Эми мындай көрүнүштөргө чек коюлушу күтүлүүдө. Анткени атайын кызмат коррупционерлерге карата кылмыш жазаны катаалдатууну көздөп жатат. Мындай кабарды Минкап төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев мындан бир нече күн мурун атайын кызматтын Кадамжай районундагы бөлүмчөсүнүн жаңы имаратынын ачылуу аземинде кабарлады. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, бул дагы биздин урматтуу президентибиздин негизги тапшырмаларынын бири бул мамлекетибиздеги коррупциялык элементтерге каршы күрөшүү. Коррупциялык элементтер кайсыл жерде? Бул негизинен мамлекеттик кызматкерлердин арасында. Кимдин колунда бийлик болсо, ошол коррупция менен алектенип калган. Бул баягы эле айткандай, ошол укук коргоо органдары, органы правопорядка, органы безопасности, органы судов, прокуратуры, так, местные органы власти и другие органы, которые имеют провластные функции. Вот ушул органдардын арасындагы жүргүзүлүп аткан коррупцияга каршы күрөштү биз президентибиздин тапшырмасынын негизинде жүргүзүп келе жатабыз, бирок азыркыга чейин ошонун аягына чыга албай атабыз. Даже биз керек болсо ошо өзүбүздүн арабызды тазалап бүтө албай атабыз. 3 жылдан бери ушу менен алектенебиз. Ооба, коррупция азайды, коррупция кайсы бир деңгээлде азайды, бирок түгөнгөн жок. Токтото албадык ошону. Азыркыга чекти. Кармай берип коррупционерлерди, камай берип, алар кайра чыгып кетет. Биз камай беребиз, алар кайра чыгып кетет. Мына ушинтип отуруп, чын айтканда бир жагынан тажапта калдык. Эмне кылышыбыз керек? Демек биз мыйзамдын чегинде мыйзамдарды өзгөртүү менен биз коррупцияга каршы күрөштү катаалдантышыбыз керек. Коррупцияга каршы күрөш катаал болуш керек. Коррупцияга илинген адамдар эч качан экинчи коррупция кылганга мүмкүнчүлүк бербешибиз керек. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тарабынан мыйзамдарга өзгөртүүлөр даярдалды.
азыркы күндө ошолор каралып атат. Мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү менен коррупцияга шектелип кармалгандар эми күнөөсүн мойнуна алып кызматташууга макулдугун берсе да темир тор артына киргизилери айтылды. Аны менен катар кылмышка тартылган жаран кайрадан мамлекеттик кызматына кайта албайт. Ошондой эле анын жакындары да эч бир мам кызматка ишке орношо албай калышы мүмкүн. Мындан ары коррупция менен кармалган же болбосо кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланган мамлекеттик кызматкерлер сөзсүз түрдө түрмөгө түшүш керек. Алардын эгерде күнөөлөрү дайындалган болсо, күнөөлөрүн так далилдеп бере ала турган болсок, алар сөзсүз түрмөгө түшүш керек. Түрмөдөн качып кетпеш керек эч кимиси. Алар билиш керек. Ошо коррупцияны жасап аткан адам дагы билиш керек. Ал сөзсүз түрмөгө түшөрүнү. Бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бүрсүгүн түшөрүн билиш керек. Мына ушундай гана катаал жазалар менен биз токтото алабыз деп ойлойбуз. Андан сырткары коррупция менен кармалган же болбосо кызматынан кыянаттылык менен пайдаланып, баягы дача взятку, передача взяток, получение взяток дегендер бар. Ошолор менен кармалгандар боло турган болсо, алар экинчи ирет эч кандай мамлекет кызматка келбеш керек. Мамлекеттик кызматка чоңуна, кичинесине кайтып келбеш керек ал адамдар. Андан сырткары коррупция менен кармалгандар же кызматтан кыянаттык менен пайдаланган кызматкерлердин жакындары, жакын тууган уруктары, бала чакасы, ата-энеси, бир туугандары мамлекеттик кызматка алынбаш керек. Мына ошондо гана биз алар токтото алат экенбиз. Себеби коррупционер жок дегенде өзүн ойлобосо, тууган уругун ойлосун, бала чакасын ойлосун, ата-энесин ойлосун. Ушундай катаал шарттарды биз мыйзам чегин түзүп беришибиз керек болуп атат. Туура биз мыйзамда бүгүнкү күндө каралып аткан жанагы сроки санкцияларды көбөйткөн жокпуз. То есть ошол мурдагы эле статьяларда ошол эле сроктор калды. Бирок биз моралдык жактан жана ошол мыйзамда кабыл алынган көрсөтүлгөн санкцияларды аткаруунун катаалдыгын күчөттүк. Мындан ары дагы бир жолу эскертип айтып коеюн. Бир дагы коррупционер түрмөсүз бошолуп кетпейт. Сөзсүз түрдө өзүнүн түрмөдөгү мөөнөтүн алат, камалат, анан кийин гана чыгат. Жана аларга камалган маалда түрмөдөгү жанагы УДО деп коет го, условно-досрочное освобождение. Ошолор дагы применяться этилбейт. Коррупционер бул номер один враг государства. Вот только тогда мы, оказывается, победим. Ошондуктан, урматтуу кызматкерлер, урматтуу жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери, биз мамлекеттик кызматка келгенден кийин ойлонушубуз керек. Мыйзамга мындай өзгөртүү киргизүү аркылуу мамлекеттик кызматтагылардын жоопкерчилигин арттырууда негизги максаттардын бири болууда. УКМК төрагасы маалымдагандай, буга чейин кармалган укук коргоо органдарынын бири да камалган эмес. Алар ар кандай келишимдер менен кылмыш жоопкерчилигинен кутулуп, кайра эле өз кызматын ээлеп келе жатышат. Мамлекеттик кызматка келген ар бир адам ойлонуп, мамлекет үчүн пайда келтире аламбы же келтире албаймбы деп. Биз мунун бардыгын сөз менен айтпастан, мунун бардыгын биз мамлекеттик кызматка келери менен ментальным уровне, вот мээге киргизип алышыбыз керек. Келдиңби сотрудникам, ты устроился сотрудником госбезопасности или сотрудником правоохранительных органов, прокуратуры, судов, значит, ты должен служить только государству, а не своему карману или тем людям, которые хотят от тебя помощи коррупционным путем. Мындан ары ушул маселени так аткарбасак, анда биз кыйналып калдык. Себеби бир эле мисалды келтирейин. Урматтуу кызматкерлер, мына акыркы 4 жылдан бери 10дон ашык сотторду, сот кызматкерлерин биз кармадык. Коррупция менен кармап атабыз, баягы пара алуу менен кармап атабыз, жана башкалар менен. Бирок бирөөсүн дагы түрмөгө жөнөтө алган жокпуз. Бирөөсүнө жөнөтө алган жокпуз. Бир дагы сот судья түрмөдө отуруп калган жок. Баары чыйып кетти. Бир дагы кызматкерди биз укук коргоо органдарынан ушул айрыкча улуттук коопсуздук кызматкерлеринен сотко жөнөтө алган жокпуз.
Бир да кызматкерди прокуратура органдарынан түрмөгө жөнөтө алган жокпуз. Бардыгы соттун чечими менен жанагы эле соглашение со следствием, признание вины и штрафом как бы выходит. Теперь штрафа не будет. Где есть штрафы, все убрали. Только будут сроки, реальные сроки будут. Ал эми өмүр бою өзүнүн өмүрүн, адам укуктарын коргоого жана акыйкат чечимдерди кабыл алууга жумшаган сот тутумунун ардагерлери мыйзамга киргизилип жаткан катаалдыктын айрымдарына макул болгону менен айрымдарына макул эмес, анткени кылмыш кылган жаран өзүнүн кылмышына өзү гана жооп бериши керектигин айтышууда. Анын кылмышка барганы жакындарына, ата-эне, бир туугандарына эч кандай залакасын тийгизбеши керектигин белгилешүүдө. Биз окуп атабыз, судьяларда кармалып атыптыр. Абдан өтүнүчтүү. Мындай окуялар мен иштеген мезгилде эч качан болгон эмес болчу. Суттар мындай взятка менен кармалды деп. Эми алар кармалдыбы? Эгерде күнөөсү тастыкталса, сот өкүм чыгарса, анда күнөөлүү болот. Азыр тергөө жүргүзүп аткан мезгилде тиги алган, андан кийин эми кандай шарт болуп калды, кандай шартта кармалды, аны да сот изилдейт да. Эми жанакы коррупционерди бир киши семьяда иштесе, анын бир туугандары, тиги кудалары, бөлөлөрү, жанакы эмелери, жестелери, кайын журттары бардыгы коррупцияга кире албайт да. Мен оюмча туура деп ойлойм, туура деп. Анткени мурда деле ушунагы милициядан, прокуратура, сотторунан да кармалып, ушуна соттолгондор болгонду. Алар деле эч качан кайта жумушка алган эмес. Азыр бул айтып аткан законду киргизсе кандайча болот, анда убакыт көрсөтөт. Бирок эми жанагы илгери закону чыккан, орусча айтып коеюн, сын за отца не отвечает деген илгертен келаткан. Эми жанагы бирөө киши кылмыш кылса, анын үчүн бир туугандары үчүн эми тартыш керек. Дагы аларды кылмышка тартыш керек. Кандай болбойт да. Бир киши кылды, өзү жоопко тарта берсин, өзү жооп ала берсин. Кылмыш кылды, значит, мойну менен тартсын деген кеп. Анан башка туугандары, бала чакасы ким айткандай туура эмес деп ойлойм мен. Менин оюм, пикир. Ушул эле учурда аталган мыйзамдагы мындай катаалдыкты колдоого алгандар басымдуулук кылат. УКМК ардагери Жеңишбек Качкеев учурда да кылмышка барып, бирок ар кандай абройлуу кызматтарда отургандардын саны арбын экенин айтууда. Мындан улам катаалдатылган мыйзам коррупциялык иштерди ооздуктоого жакшы жемишин берип, ар бир жаран кылмыш кылуу алдында ойлоно тургандыгын белгиледи. 100% кошулам мен. 100% кошуламын. Абдан туура айтып атат. Бул орусча айтканда крик души. Biz analiz жасап көргөнбүз. 70% мурунку чоңдордун балдары бүт министерствода. Ошон үчүн жана Камчыбек Кыдыршаевич абдан туура айтты. Балдарын да жолотпойлу деп тазалаш керек. Вазыдар менен күрөш үчүн биздин комитеттен, КГБнын, органдын сотрудниктеринен сотко, прокуратурага, милицияга официальный штат киргизиш керек. Сотко катышат ошол. Акысы бар. Ошондой. Бирок жаза чыгарганга акысы жок, сотту катышканга акысы бар, баарын тең. Ошондо контроль болот менин оюмча. Мынакей мен практикамда мен угуп көрүп эле жүрөм. Бир чиновниктин баласы бир адамды уруп өлтүрүп кеткен. Эртең менен эртеси аны сатып алышты. Эми кандай десем, чыгып кетти акчанын күчү менен. Чыгып кетип кайра келип чоң жумушка турду ушу. Эми ушу кантип болсун? Анан ошон үчүн жооп эч ашык эч жерде болбойт. Бул туура эле болуп атат да. Абдан туура. Жооп берсин туугандары. Ошондо азаят. Белгилесек, атайын кызмат тарабынан кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү аркылуу коррупция менен кармалгандарга кылмыш жазаны катаалдатууну көздөп жатат. Учурда аталган мыйзамдын даярдалып жатканы тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев кабарлаган эле. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн. Кызматкерлерине